Ахматбек Келдибеков чыккан, Жанар Акаев чыккан, Талай Сарыбашев чыккан, дагы ким? Ошо Марат Султановдор чыккан. Дагы ким азыркы баягы көмүр магнат? Неме? Улан Примовдор чыккан, жердеги элдин жашоосун бир көрөйүнчү деп батай келдим эле. Шаар түбүндөгү айыл экен да бул. Отопление барбы жокпу? Жок, отопление. А эмне кыласыздар? Чагабыз. Вот биринчи этаждан жаксаңыз, экинчи этажды түтөтүп барбайсыз? Эки бирөөнү өзүбүз жакабыз. Ооба. Суга төлөгөнгө келгенде чыгарып алышат. Ооба. 2-3 күндөн беришти эле. Подвал ушундай экен. Бул жакта бирөөнүк экен, бул жагы бирөөнүк экен. Ушунча жанагы спонсорлоруңуздар бар экен. Баягы элдин баарына акыл үйрөткөн баягы саясатчылар, байлар ушу жерден чыгат экен. Анан ушу жерде жок дегенде бир баягы балдар ойногонго бирдеме куруп берген эч ким болбодубу, а? Мына Баткенде жок өрүк, алайда болуптур мунун карагыла. Мына жалпы туалет уже болбой калган окшойт. Бул жер таштандыканасы экен. Алайдын. Жакындап болбойт. Ичинде келемиштер жүрөт. Бул жерде балдар аянтчалар боло турган, машинага парковка боло турган, же болбосо кичинекей бакча боло турган жер. Бул жерде дааратканалардын шаарчасы болуп турат. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Булар деле айтат да эми, булар балдар ойноочу аянтча салып бер, тиги бу деп айтса, силердин муноңор мыйзамсыз турат, муноңорду алам деп кортуп коет экен, болду, ошону менен маселе жабылат экен. Жакшы прием экен. Алайга келип, ошол баягы араптар келип куруп бериптир да. Буга ушунчалык көп акча кетеби? Баягы үйүн, өзүнүн үйүн баягы сары таш менен, мырамыр менен салып аткан Сарыбашевдин акчасы жетпейби ушуга? Райондук администрацияга кирсеңиз, мындай кире бериш күлдү. Гүлчөгө кире бериштеги алгачкы үйлөр мыналар, көп кабаттуу үйлөр, 2 кабаттуу үйлөр негизи. Шаар түбүндөгү айыл экен да бул. Илгери аскерлер жашаган дешет, билбейм азыр. Суу чыгабы? Суу чыкпайбы? Абетте канча саат чыгат? Абетте эле бир жолу чыгабы? Канча саат чыгат? Кандайсың? Каяка жөнөдүң? Сууга? Суу каякта бар? Суу чыкпайт. Суу кая? Бул жактан суу чыкпайбы? Мына үйлөрдөн. Чыгат. Качан чыгат? Мотор күйүп. Мотор дулаганда чыгабы? Мотор жок болсо чыкпайбы? Жок, күйүп калыптыр. Күйүп калыптыр, качан күйүптүр? 5 күн болду. 5 күндөн бери сууну ташып ичип атасыңарбы? Бул жакта мынау королордо илгери дарак болгон окшойт, дарактарды кесип салыптыр. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Үйдө бирөө жарым барбы? Атам бар. Чакырбайсыңбы? Анан эме? Үйүңөрдө туалет барбы, жокпу? Кайка барасыңар? Айдакка. Таза суучу? Үйүңөрдөн чыгабы, чыкпайбы? Чыгат, просто чыкпагына 5 күн болуп калды да, чыкпайт. 5 күндөн бери чыкпайт. Бул 2 кабаттуу үйлөр экен. Анан кышта ысыйбы, кандай ысыйт? Кышта печке жаккан, печке жагат болсом, паровой бар, кебирки бердик. Паровой каяктан жылуулук барбы, борборлук? От жагат дагы неме кылат да? Даратканачы? Ой, сыртта. Сыртка чыгасыздар ушу жактан. Суучу? Сууну алып кирип алганбыз. Бул жакта мисалы сиз 2-нчи этажда жашайт экенсиз. Көмүр менен жаксаңыздар мисалы, печке менен. Көмүрдү каяка түшүрөсүздөр? Көмүрдү подвалыбыз бар. Анан сыртта кухнябыз бар, ошого коебуз. Азыр сууңуздар 5 күндөн бери чыкпай атат дейт го, ошо чынбы? 5 күндөн бери жок. Үйгө алып кирип алган тегер суу жок. Анан чыгарбай атат го. Аны айлык өкмөт чыгарып бериш керек. Айлык өкмөт. Келдиби айлык өкмөт сурап? Эч ким сураган. Болор экен ушунча. Мындай айттыбы жок дегенде, суу мындай болду, бул жакта авария болду, ошон үчүн чыкпайт, сууду камдап алгыла, же болбосо бир 5-6 күн чыдап тургула. Каякта азыр жаңы начар болгон эч бара жок. Кабар деле албайт. Сиздер арыздандыңыздарбы анан? Бул карабайсыңарбы деп? Каякта жок. Мына жаңы аким келиптир, жаңы акимди жакшы иштеп атат дешет. Билбейм, акимди дешет. Берки спонсоруңуздар бар го, Улан Примов деген, аларчы? Ол берет, көмүр бар, жоң берет. Көмүр берет. Бар. Сууну да чыгарып берди бе? Ояка кимге барайлык? Подвалыңыздарды каяктан, көмүрдү каерге? Подвалга ташып киресиздерби көмүрдү? Кирип көрсөк болобу? Ушу жака киресиздер,
Так, мынандай экен. Так. Мына. Подвал ушундай экен. Бул жакта бирөөнүк экен, бул жагы бирөөнүк экен. Бул жагы дагы бирөөнүк окшойт. Ушинтип кулпулап коюптур мынтип. Бул жак дагы бирөөнүк экен. Бул жагы бир окшойт. Мынтип эшиктер менен кулптап коюптур. Ушу жактар булардын баягы көмүрканасы экен. Көмүрдү ушу жака сакташат экен. Ушу жака түшүрүп алышып, кайра ушу жактан алып чыгышып, жагышат экен. Бирок тазалап коюшпайт экен. Тазала деген деле киши жок. Тазалап койбойсуздарбы подвалыңыздарды? Утур тазаласаңыздар, утур ушундай болуп калат. Кандайсыздар? Суу кенен дейт го сиздерде, суу таза суу. Ооба. Жок, бар экен го. Суу бар экен го. Кандай суу бар экен? Таза суу. Суу кенен дешет го сиздерде. Суу грантта суу келбейт, 3-4 күндөн бери суу жок. Неге жок экен? Кээ бирлер монтип коронун алдында дыйканчылык кылышат экен, мына картошка егишиптир. Картошка бышат бул жерде. Наркы жакта кой короолор дагы бар экен. Эми бул баары бир шаар тибинде болгон менен, көп кабаттуу үй болгон менен, баары бир бул айыл, бул жөнөкөй эле кадимки тоонун арасындагы айыл. Баткендиктер быйыл өрүк болбоду деп атышты эле. Өрүк көрсө, өрүктүн оматы алайга ооп келген окшойт. Мындан ары алайлыктар өрүк эгип деле оокат кылса болчудай болуп калыптыр. Мындан караңыздар. Өрүк төгүлүп, жүзүмдөй болуп агып эме алыптыр. Бул жер бирөөнүн парник экен. Күнөскана. Охо, бул жерде жип минген күртөйлөр жашайт турбайбы? Түшөсүздөр да, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кантасыздар? Салатка даярдап атасыздар. Не жабасыздар? Варенье. Вареньеге өрүгүңүздөр жакшы болуптур өзү, сатып алып келип жагасыздарбы? Жакшы экен. Быйыл Баткенде өрүк болбоду деп атышты эле. Өрүктүн оматы алайга келген окшойт. Силерде жамгыр күндөгөн, эме өрүк күндөгөн мезгилде жамгыр самгыр. Ооба да. Анан бул жака ушинтип баягы өрүктөрдү эми сиздер эгет окшойсуздар. Аларга баягы эми мындан ары өрүк болбойт, эми бадам эккиле деп атышат. Сууңуздар эмне болуп атат, суу? Суу жок. Эмнеге жок? Канча күндөн бери жок. Эме мотор күйүп турду. Анан ким айтат антип? Ким айтты? Мен элдерге Айлөкмөт эмне деди? Мындай мотор күйүп калды, чыдап тургула деди. Ошентип келдиби? келди. Келип кетишти. Айлөкмөттөн келип кеттиби? Качан оңолот дейт, суу качан чыгат? 2-3 күндө. 2 күндө чыгып Уже калат. 2-3 күн болду уже. 5 күн болуп турган, мага жаш балдар эсептеп отурат экен. 5 күн болду. Водовозчулар. Анан кышта, мына кыш келатат. Кантип ысынасыздар? Отопление барбы, жокпу? Аны эмне кыласыздар? Чагабыз. Вот биринчи этаждан жаксаңыз, экинчи этажды түтөтүп барбайсыз? Эки бирөөнү өзү жагабыз. Ошону айтам да, биринчи этаждан жаксаңыздар, экинчи этаждагыларды түтөтүп салбайсыздарбы? Урушабыз, ушинтип. Уруш кетесиздер. Түтөтпө дейт. Конечно, молого деле кыйын да, чыдайт. Бир жактан бизге иш кирип, кийимдер ышчытап калат өзү. Анан эптеп кыш чыгат, анан кийин унутасыздар. Но Модель ушканда тура келип, шөлүп машина болсо, кыргыз болсо экен көчүп кетип калды. отопление жок, суу жок. Туалетчи? Туалетибиз актуалдуу көрүнөт. Жок. Общий. Бул жакта бийлик деген бар го, бул саясатчылардын баары ушу жактан чыгат экен, алайдан. Баягы Кыргызстанды мынтип оңосо болот. Жок, антип эмес, мынтип оңосо болот дегендер жалаң ушу жерден чыгат. Депутаттар Ооба. келип калар, очередь менен бизге дагы эме условия түзүп берип каларчы. Качан? Өзү билбейм мен. Үмүттүн шооласы үзүлбөйт деп отурасыздар. Үмүтсүз шайтан дейт, кыласыздар. Үмүт кылып отуруп турасыздар. Дагы канча жыл отурасыздар эми ушинтип? Билбейм. Чыдай бересиздерби? Чыдабай калдык уже. Чыдабай калсаңыздар, Айлөкмөткө чалдыңыздарбы? Суу неге чыкпай атат, качан чыгат деп мындай? Мен го чалбадым. Мен келгениме 2 күн болду. Чалбайсыздарбы, иштетпейсизби Айлөкмөттүн деп?
Тепкилеп иштетиш керек дейм. Айыл өкмөт болуп, ал мисалы сиздер суранып алып келген жоксуздар. Ал мен болом деп жулдуп келген дейм алар. Туурабы? Ошенткен болуш керек. Ошентсе керек. Ошентип келген болуш керек. А депутаттарыңыздарчы? Депутат шайлап берсеңиздер керек. Депутат шайлаңар. Местный депутаттар. Ооба. Анан ошо депутаттарга чалбадыңызбы? Мындай, ой, суу эмне болду муну? Долоп койчу деп. Неге? Суга төлөгөнбүз бирокчу. Ооба. Суга төлөгөнгө келгенде чыгарып алышат. Ооба. Анан 2-3 күндөн бери иштейли. Кандайдыр бир справка. Документке барсаң сөз төлө дешет. Анан ушинтип неме кылса чыгарышпайт. Анан сууну чыгарып кой деген күнөөбү анан? Жок, чалышкандыр. Биз мына жерде домком чалып неме кылат да. Домкомго ишенесиздер. Ооба. Абдан ишенесиздер. Бул жакта подвалда кармайсыздар да. Подвалда бирден кладовкасы бар экен, а? Кладовкабыз бар да ошого сактайбыз дейм анча. Көмүрдү дагы ошол жакта сактайт. Көмүр түгөнгөндөн кийин банкалар ошол жака түшөт. Ооба. Ошо катары эле түшөт. Мынтип тандырды кылып алышат экен. Тандырдын ичи оюлуп пишейин деп калыптыр. Уже аз эле калыптыр бул. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тандырыңыздарды көрөйүн деп келдик. Жакшы экен анда. Кантип атасыз? Жакшы, Кудай. Бул жакта эмне тандыры жок? Тандырды мунун ичине койсоңуздар болбойбу мындай? Жок, ол жакка курбайбыз. Неге? Просто мына жерде бир 5-6 үй бүлө болуп кана ушул жерге куруп алабыз. Анча-мынча тандырдын анан жегибиз келет да. Азыр сатып жейсиздерби өзү? Андан башта сатып жечү элек да. Не тандырды мына жерде азыр 4 тандыр көрөт да, мына 1, 2, 3, 4. 4 тандыр тең мында ачык асманда турат да. Бизде аялдар баягы жаан болсо жаанда туруп нан жабыш керек, кар болсо карда туруп нан жабыш керек экен да. Жок, эми шартыбыз ошондой болсо ошондой болот да ком. Көп үй бүлөлөр бар бул жерде. Ошон үчүн неме кылабыз да анан кийин. Жок, эми мындай Шартыбызга жараша неме кылабыз биз жок, деле. эми мынага азыр бирден рейканы коюп койсо жабылып калат да үстүчү. Үстүн жаппайт эми, тура берсин ошондой. Үстү жабылып турбайбы, кичинекей шипирди коюп койдук болот ошол. Жигиттериңиздер не кылат мындай? Ой, мынаны жанагы үстүн жаап берчи, мен суу калдым. Пешенебизге өтүп кеткен үчүн ушундай корпуста жашап атабыз да. Сиз күйөөңүз өтүп кеткен. Жолдошубуз болсо заңгыраган жер үйдө жашайт элек биз деле. Күйөөңүз Шартка өтүп байланыштуу, кеткен. жолдошубуз өтүп кеткен. Ошон Бул жерде эмне? Жалаң жалгыз бой аялдар бул жакында. Көбүнчө жалгыз бой аялдар көп бул жерде. Анан мынау бийликтен кабар алып турушабы? Жок дегенде ушул жерге мындай бир навес кылып берип коелу, эми биз башка шарт түзүп бере албасак деп. Навеске көп деле акча кетпейт деп. Сиздер кабар алып келипсиздер, рахмат. Макул. Эже, мынау суу эмне мынау араба түртүп жүрүшөт, суу жокпу бул жакта? Неме кран бузулуп калган экен, ошодон араба менен алып келебиз да, узактан алып келебиз сууну дагычы. Канча узактан алып келесиз? Мына жактан алып келебиз да, өдөрөктөн алып келебиз да. Анан бул качан чыгат дейт сууну? Бир жумадай болуп калды, суубуз жок эле ушинтип атабыз. Билбейм мен качан чыгат. Суу чыкканда эле суу чыкты деп неме кылбасак, билбейм. Аны берип неме кылып калышат. Шартыңар мынандай экен деп. Ошентип Жакшы эле. көңүл бурушат, Азыр жалгыз бой эне болсоңуз, балдарыңызга пособия тийип атабы азыр? Балдарыма пособия тийбейт. Пенсиясын чыгартайын деп неме кылсам, балам студент болуп калып чыкпайт деп неме кылып коюшту эле, анан ошодон майлы деп. Бул жакта эми мен таң калып атам да, мен бул жакта огород кыла турган жер жок экен. Анан эшигиңиздердин алдында бир малкана деле көрүнбөйт. Анан наракта. Сизде мал барбы? Жок, менде мал жок. Мен айылга берип жибергем малды. Корпуста багыш кыйын да. Кайсыл жерге сарай кылам, кайерге неме кылам. Бир тууган укама берип койгон. Мен 6600 алам айлыгын. 6600. 6600 жетеби анан? Кантип жеткирип атасыз дейм мен. Самыктап тиргилик кылам да. Студентим бар, ого берем. Анан өзүм неме кылып самыктап тиргилигибизди кылабыз да. Анан эми биздин тиргилигибиз жетпейт десек, эч ким бизге жардам бербейт да, мисалы. Шайлоодо гана жардам берет да. Шайлоодо билбейм, шайлоодо мен бул жерге неме кылбадым, келгениме 1,5 жыл эле болду. Башка жакта иштеп, анан ушул үйдү алып неме кылдык да. Эмес окшойт жашаган жери. Бардыгы мынтип подъездердин алдына 1, 2, 3 ар бири мындай имараттарды куруп алышыптыр кошумча. Ушул жерде окшойт тириликтери булардын. Азыр мага капа болбойсуздар. Мен дагы бул жолу дагы ошол дараткана жөнүндө сөз кылам. Дараткана бул адамдар өзү менен өзү боло турган
эң эч кимге ачпаган, эч кимге көрсөтпөгөн жерин ача турган, мындай орой айтканда. Улуу сөздө уят жок дейт. Анан дайыма күн сайын жок эле дегенде 2 жолу, 3 жолу ошол бир жолу зыярат кылып тура турган жер бул даараткана болот. Анан ошол ушунча жерде мына азыр 1, 2, 3 көп кабаттуу үй турат. Ушу 3 көп кабаттуу үйдөгү жашаган адамдар күн сайын 2-3 жолудан кеминде зыярат кыла турган жеринин абалы кандай экенин бир карап көрөлү. Бул жака алыстан ушул жип келип турат. Кандайсыңар? Туалетте бирөө барбы? Туалетте бирөө барбы? Кимдики бул? Кимдики бул туалет? Ha? Силердикиби? Мына үндүктөрчү? Үндүктү не дейсиңер? Үндүк дейсиңерби, же гулу дейсиңерби? Ha? Индүшка дейбиз? Гулу дебейсиңерби? Силер бай экенсиңер, а? Үндүктөрүңөр көп экен. Мына бир мына жакта дагы бир тогун калып кетти. Bu жакта. Тоокторуң пампак тоок экен. Мына ушул жанагы эмеде жашагандардын дааратканасы ушул. Бул жакта көр. Бул жак эртең жанагы эме болбой экен. Кара судагыдай. Мына туалеттер ушу жерде жашагандардыкы окшойт, а? Сиз конокпу? Мына жалпы туалет уже болбой калган окшойт. Бул жер таштанганасы экен. Алайдын. Жакындап болбойт. Ичинде келемиштер жүрөт. Есиңе ойт. Анан мына бир туалет экен. Бирөөнүн дааратканасы, мына дагы бирөөнүкү экен. Бардыгын күлүштүп алыштыр. Так, мына дагы бирөөнүкү экен. Бунун кулпусу жок экен. Бул мартыраак окшойт. Мына дагы бирөөнүкү экен. Бул дагы кулптап коюптур. Мына баягы мындай да. Бул жерде балдар аянтчалар боло турган, машинага парковка боло турган, же болбосо кичинекей бакча боло турган жер. Бул жерде дааратканалардын шаарчасы болуп турат. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кана дагы. Кыскасы 10 чакты даараткана бир эмеде турат, жанагы бир короодо. Биз ойлоп атабыз, мына жерлерге кичинеден навес салып алганыбыздандайчы. Ошону алып койсоңор биз 10-15 метр кыйналабыз да. Бир нанды кечке эле биз неме печканын нанын жебейбиз да. Жок, эми ошону да иреттеп мындай салса болот да. Балдар аянтындагы, гаражды дагы, жанагы тандырларды навестүү кылып койсо болот да. Болот, ооба. Ошо шартыбыз жок да. Жок, биз эми ушуну салганбыз, ушунда алабыз деп атыптыр да. Алдырбасак биз каяка коебуз? Подвалыбыз жок болсо, сарайыбыз жок болсо, кичине эшикте калган буюмктерибиздерди ушу навестерге коебуз да, кухняларга. Аны эми ушуларды дагы өкмөт каршы туруп, биз салганга уруксаттары жок, документтери жок, буларды алдырабыз деп атат. Биз ого каршыбыз. Мыйзамсыз курулуш дешет. Мыйзамсыз курулушта биз эми ого каршыбыз да, биз каяка коебуз? Жок, макул. Жок, азыр эми сиздерге негизи мына домдордун бирден сарайларыбыз болгон да. Анан кийин баягы приватизация болуп, элдердин баары баягы жумуш жок, бардыгы шаарга кеткенде, анан ушул жерде калгандары да калай эленип эле 5-6 та сарайды бир киши эле алып, уже үй салып, мындай жайгашып алып, бизге эчтекебиз жок да. Даже мал кармай албайбыз, эчтеке кала албайбыз. Ушуну айласы салганбыз да ушуну. Эми Кыргызда билесиң да, өлүм болот, читим болот, той болот, аш болот, ишо керек дейм да. Ошон үчүн айласы салганбыз. Муну билсе, эгер бизде ал деши дагы мүмкүн да, эми алганга. Ой, билбейт дейсизби, жолдун боюнда экен го, нар өтсө дагы ал дейт да, эми ал дегенге эми билбейм эми. Болбосо ошо бирден сарайыбыздын ордун бериш керек, бирок мен таппай койгом. Ошо областной архивге чейин барып таппай койгом. Сарайдын ордун. Сарайдын ордун. Уже берилип кеткен экен, бирөөлөрдүн ошо чоңдордун колдору бар экен, короче, эме кылып бербей койгон. Эмне ал асманга буланып учуп кетти? Ошо бирөөлөргө приватизация болуппу, ушундай менчиктештириппи, ушундай алып бир кол коюп берген экен, мен таппай койгом, мен областной архивге чейин барып келгем. Мына көрдүңөрбү? Бул жерде мындай экен. Булар деле айтат да эми, булар балдар ойноочу аянтча салып бер, тиги бу деп айтса,
Силердин муңуңар мыйзамсыз турат, муңуңарды алам деп коркутуп коет экен, болду. Ошону менен маселе жабылат экен. Жакшы прием экен. Башка жердин чоңдору да үйрөнүп алса болот экен. Эгерде силерден бирөө бирдемени дооласа, мындай элиңер. Анан ал ошол эле элдин бир мыйзамсыз жеринен таап алсаңар, ошол жерин тартсаңар экинчи унчукпай калат. Силер дагы унчукпай бемурал иштеп жүрө бересиңер. Турба батарейкаларын бүт кесип сатып жүрүшкен. Жок, ошо эчтеке жок. Жөн эле дубал экен да. Жөн эле дуа. Эми өзүбүз мынтип ремонттоп, актап сыртап жашайбыз да. Жардам берип, жакшы эме условия түзүп, сулпу киргизип, эме кылып берсе жакшы болмок. Кышта жакшы экен да, бирок бул жак. Бул жака мен айтып атам, бул жака тандырды эмнеге кошуп алган эмессиздер депчи. Тандыр деле жылуу жумшак. Түтөйт да тандыр. Иш болот да. Жок, анда мындай жанына капталына дагы бир кичине эме кылып, ал баягы Мындай нәрсе. үстүңүздөргө жан тийбейби? Тиет. Бизде аялдарды кичине мындай кой ушуга жок дегенде нанды жаап атат. Жок дегенде үстүн жаап берип коеюн деген эркек жокпу дейм да мындай. Бар Просто мындай общий да, ошон үчүн сал эме кылабыз дейм. Мен мынтип тосуп кете берсеңчи, тосуп алдың бул детский площадка эле falan дейишет да. Айласы муну салганбыз да ошо да. Азыр эмне кылтасыздар, атала кылсыздар, а? Кимге булар? Сөзөтүм коерун. Сөзөтүм коеруңуз, өчүргөндө эмне анын тескерисинче. Мына нан бар экен бул жакта. Кешик келдиби же бүгүн ашар болду табы? Жок. Бар эле. Рахмат, болду. Жок болду. Болду. Сиз ноокаттыктарча саласыз го вареньени? Чыныгабы? Баткендиктерче. Өрүк варенье. Үйгө кирсеңер го, эме кылат элем, культурный идиштер коюп берет элем, мына жерде ушул бар экен да. Макул эже. Жакшы кылыңыздар. Интервью алсак, бирөө жарым көрсө, анан бир наракта баягы мактанып аткандардын ичинде бети чымырар. Ойгонбойбу? Болду. Азыр мен ойготконго аракет кыламыз, макул. Ооба. Райондук администрацияга кирсеңиз, мындай кире бериш гүлдүү, көгөрүп турат. Наркы жакта баягы көрдүңөр да, жанагы алайдын баягы гүлчөнүн кире беришинде суу жок, кургап отурса дагы алай администрациясы мындай гүлдөп турат, жакшынакай. Киргенде килем саламасызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Алай райондук администрациясынын кароолу окшойсуз? Мен коменданты дагы мондай ак көйнөкчөн, шымчан, туфличен. Киргенде килем мындай. Болгондо дагы мондай таар килем мындай. Биз кирип чыксак болобу экен? Рахмат. Аким барбы, жокпу? Мына таар мындай таза материалдан жасалган. Кандайсызбы? Кандайсыздарбы? Сайт аткандай ошо как раз отурган жерлердин көрүп атасыз, бюджет эле жок, муштаралардын кеудесин. Сайт атпайсыз бар килем экен. Мун баары эле эскирген да. Анан сайт атканда ар бир мекеменин административный зданиянын, ошо соцфонддун имаратын, архитектуранын имараты жок жүрөт. Тетиги биздин баласы тиги Алай Таңы деген редакциянын отурган жерисин мысык ыйлайт. Архивдин эмесин көрсөңүз шарттары татабы. Арты башкача болот, оформление. Айнан, ушул мен азыр сиздерге таң калып бүтпөй атам да. Кандай болуп башкача болот эми ошондо? Эме? Башкача. Алды жакшы экен, аркасы эскидей көрүнөт экен. Бул жерге брусчатка. Бул жака брусчатка басылат. Анан азыр заман багып, анан жана киребес лестен жаштар турат ошондо. Азыркы заман багып кылып. Никелдерден койду. Ушуна байып койду. Азыр акимиңиздер айтып атат да, штор эскирип калды деп атат, аны жаңылаш керек экен дейт. Сиз айтып атасыз, мына жака ошол никель менен тротуар кылабыз деп. Элчи элге эмне кыласыздар? Элге дагы ошондой. Эл Кудайга шүгүр. Азыр бизде 14 айлык күндө жакшы жашоо. Аскамыз болгондор Кудайга шүгүр алып атат. Мамлекет тарабынан берген жардамдар берилип атат. Эми өзүң деле калсың. Азырчы укугубузду биле эле милдетибизди билбей калбадык. Мисалы? Мунаны кылыш керек эле мамлекет эле дей берет экен. Мен айыл өкмөт башчысы болгом. Бир көчкү жерибиз бар. Көккыя деген.
сүйлөбересилерден таш кулайт. Келаткан таксилер бур өтүп кетип калат. Ана мага чыгат. Бакен, ана 3 таш түшүп калды, алдырып койсоң дейт. Ол менин жараным мындалыктын. Түшүп эле алып туруп ана чеге коюп койсо болбойбу? Макул, болуптур. Өзүңүздөргө шарттай аябай түзүпсүздөр. Дагы шарт түзөйүн деп атыпсыздар. Жанагы ооба, наркы баягы тепкичтин жанагы кармап чыккычы мына кол кое турган жери мындай. Тепкичтин баягы эмне деп коет, сөөңгүчү. Барьер баягы держак деп коебу. Ошолору эми бир аз сыры көчүп калган экен, ошону никелдейбиз деп отурушат. Эми булардын чоң планы ошондой экен. Анан акимдин кабинетиндеги жанагы эме шторлору эскирип калыптыр. Ошол дагы чоң проблема болуп атыптыр. Биз элдин проблемасын көргөзүп берели. Бул жерде суусу кете турган канализация да жок экен. Мына балдар, ак көз кара көздөр ойной турган балдар аянтчасы да жок экен. Аларга азыр баягы ким касапчыга кан кайгы, карачкиге жан кайгы дегендей болуп, алар баягы штор кайгы болуп атат. Ман бир бечара үйүн ушу кеңейтем, ушу балконумду дагы бир кеңейтип 1-2 квадрат метр болсо дагы кошоюн деп аракет кылган окшойт. Анысын монтип жамгыр алып кетиптир, ушинтип отурат. Топту каерде ойнойсуңар? Топту эште бир немеде бар. Ушул жерде ойнойсуңар? Агайыз бар. Каерде? Стадиондо. Стадион канча? Алыспы, жакынбы? Жок, жакын ана жерде. Мына корпустан чыккандан кийин. Мына эптеп жанагы какканга аракет кылышыптыр. Бул да болбоптур. Анан өзү негизи баягы подъездинин мына терезелери көбүнчө бизде сынат, ошо ойдон жок болот, эч ким салбайт. Анан ошол подъездинин терезеси жок үйлөр дайыма суук болот, кирсеңчи. Эшиги да жок экен, терезеси да жок экен. Аны ысыталбай жүрө беребиз анан. Мына алайлыктарды мен азыр айтат элем ушу. Мындан ары өрүк эккилесилер, силерде өрүк жакшы болот экен деп. Мына Баткенде жок өрүк, алайда болуптур мынан карагыла. Жөнөкөй эле кашек өрүк окшойт. Мына жүзүмдөй болуп алыптыр. Баткендиктер эми мындан ары өрүк экпей эле койгула эми. Өрүктү алайлыктар эксин. Ушул жерде жашайсыздарбы? Кандайсыздар? Азыр мен сиздердеги мына шарттарды карап жүрөм да, алайды мен кичинекей эле айыл деп жүрө бериппин. Бул шаар турбайбы? О, шаар. Шаарда бирок жанагы сууңуздарды сырттан ташып ичет экенсиздер, Бизде анал жерде атайын жерден ушундай чыккан да суу. Ошодон ичесиз. Аны арабтар чыгарып берген эмеспи? Билбейм кайсы жак чыгарып берген. Анан ал сууну, кайра чыгымды сууну наркы жакка апарып төгөсүздөр челек менен. Эми жакында эле көчүп келген бул жака. Квартира алып келген. Кандай экен анан? Жагып атабы анан? Эми жакшы эле. Чыдаса болот. Жакшы эле эми. Жакшы. Канча төлөйсүз анан квартира? 1000 сом төлөйм. Айына. Канча комнат? 3 комнатта. 3 бөлмөлүү үйгө 1000 сомдон төлөсөңүз анда арзан экен, жакшы экен анда. Макул, рахмат. Мейли, кич болуңуздар экен. Макул. Так. Мына кыскасы Алайдын Гүлчө айылы менен тааныштырып атабыз. Гүлчө деген ушундай экен. Гүлчөдө дагы кадимки шаардай эле эки кабаттуу үйлөр бар экен. Мына кызыл кирпичтен курулган, мындай сыртынан карасаң бир жакшынакай. Ичине жанагы адамдар өздөрү мынтип баягы пластик айнектерди, терезелерди коюшуптур. Балдар болсо жамырап жүрөт, Бирок балдардын ойной турган жери да жок экен. Силердин өзүңөрдүн дворуңар кана? Жанерге площадка куруп берейдир. Ата-энелер болбой коюшкан да. Неге? Билбейм. Ата-энелер курдурбай коюшту. Эмнеге мыналар айтты да мага, эмнеге. Койдурбай коюшту. Шайлоо болгон эмнеде? Шайлоо болгондо ата-энелер набай коюшту. Анан эмне терезелер жакшылаш керек, эмнеге площадка коюш керек деп атышкан да өздөрү. Ата-энелер площадка куруп бер дешкен. Беркилер курбай койду. Кимдер курбай коюшту? Баягы ата-энелер курбай коюшту дейт да. Ата-энелер кылдырбай койду. Силер айтпай элеңер, бизге площадка керек, биз ойнойбуз, биз кайка ойнойбуз дебейсиңерби? Айттык. Анан? Жокта, болбой койду. Болбой коюшту. Опи каша коюлушту. Барды эмне деле каша коюлду. Машина өтүп турган жерде. Балдар чындыкты айтат.
Балдар айтып атышат. Көрсө бул жерде кээ бирлеринин кызыкчылыктары бар окшойт. Мунусун бирөө элеп алган, тигин аркы жагын дагы бирөө ошентип элеп алышып, балдарга деген жерди балдар ойной турган аянтты кылабыз десе жок деп унабай коюптур. Мына балдар айтып атат. Балдар моментон анан кийин могу жолдордо, ушу кичинекей бош калган жерлерде ойноп атат экен. Турабы? Турду айттымбы? Макул а? Жакшы калгыла. Жакшы окугула. Салам алейкум. Сиздин балаңызбы? Жакшы сүйлөйт экен балаңыз. Балаңыз сүйлөдү. Эме шайлоо болгон дейт мына жерде дейт. Анан шайлоодо ата-энелер айтты дейт. Мына жерге балдар ойночу аянтча кылып бергиле дешти дейт. Дедилер кээ бир ата-энелер жок деп курдурбай коюшту дейт. Эми азыр мындай ар кимдин сөздөрүнө элеп ашкан. Азыр мурда биз биринчи келгенде могу жерде площадка бар эле. Мына ал суу чыгып турат го. Тодобуз. Ушул жерде болчу эле. Селкинчегибиз, кичине эмелер болчу эле. Сиздер каяктан? Мен Ыдырыс Исаков деп, мен жөнөкөй эле эркин журналистмин. Анан ушинтип кыдырып тартам да. Бир жерге көргөзүп тааныштырып дегендей. Анан бул баягы Ахматбек Келдибеков чыккан, Жанар Акаев чыккан, Талай Сарыбашев чыккан, дагы ким ошо Марат Султановдор чыккан, дагы ким азыркы баягы көмүр магнат. Неме? Улан Примовдор чыккан, жердеги элдин жашоосун бир көрөйүнчү деп батай келдим эле. Мына бул Рашта кудугу дейт. Түштүк Саудия өлкөсүнүн Ибн Хашбал уруусунан дейт. Рашта тарабынан ак ниет менен казылды дейт. Жараткан Аллахтан ага да жакшылыктарды сурайбыз дептир. Мына жерде арабча жазылыптыр. Муну биз түшүнбөйбүз. Бул баягы ток менен иштейт окшойт. Мына жактан ток киргизилиптир. Демек бул насос менен иштейт окшойт. Эми ушул нерсени ушул алайга келип ошол баягы арабтар келип куруп бериптир да. Буга ушунчалык көп акча кетеби? Баягы үйүн өзүнүн үйүн баягы сары таш менен, мрамор менен салып аткан Сарыбашевдин акчасы жетпейби ушуга? Көмүр магнаты жанагы Улан Примовдун ушуга акчасы жетпейби? Эми айта берсе сөз көп да. Биз уят билбейм уят бизде каякта экенин. Эжеке, мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Анан мен ушул баягы айылдарды кыдырып, жерлерди кыдырып, бир жерге тааныштырам. Анан азыр райондук администрациябыздарга кирдим. Кирсем акимиңиздер отурат. Мына жалюз эскирип калыптыр, ушуну жаңылайм деп. Кабинетинде жалюз эскирип калыптыр. Акимдин орун басары айтып атат, жанагы 3-чү этажга көтөрүлгөндө тепкичтин баягы кармагычы бар го, ошонун сыры көчүп калыптыр, ошону баягы сырдашат экен. Бир кыз бир эме менен. Анан артында тротуар жок экен, ошол жерге тротуар кылат экен. Ичинде кызыл килем экен. Элге эмне кыласыңар деп мен ошого жооп ала албайтам. Сиздерге эмне кылып бериш керек? Же сиздерде бардыгы жайындабы? Бизде кантип эле жайында болуп калсын. Мына сууңуздар бар экен, арабтар чыгарып берип коюптур. Арабтар чыгарып берди. Анан мына жашаган домубуз болсо, ушу турабыз мынантип. Биздин ана домдун аркасында болсо 20дай туалет бар. Көрдүңөрбү? Көрдүм, ал туалеттердин шаарчасы экен өзүнчө эле. Анан мусорный ямабыз бар. Ошолордун баары биз айнек ача албайбыз. Эшикке чыга албайбыз. Чымын дегенден баары эшикти ачсак кирет. Анан кийин жип деген бир мына жактан урат экен. Анан мисалы акимге же бир жерге арызданып берсең, болуптур, барабыз, көрөбүз деп коет, ошоюнча көрбөйт. Биз эми мына домдо жашоочулар өзүбүз эле камсыз кылып, мына арабтар жакшы салып берип койду. Ошентип жашап атабыз эми. Домдо кандай адамдар жашайт билесиң. Баягы жалгыз бой көбүнчө. Ар жактан келген. Ар жактан келгендер жок эми азыр. Квартирант. Жок, квартирант аз эле. Бар эле баягы жалгыз бой аялдар. Азыраак камсыз болгондор жашашат. Ошол. Анан суу жокпу? Суу эмнеге жок буякта? Суу бир гана жерден крандан чыгат. Ал дагы убактылуу чектөлүү чыгат. Анан азыр эми башка жактан суу келет, ошо келсе, анан неме улатып алабыз деп атабыз эми киргизип. Бул өзүнүн мурда суу илгертен жокпу? Суу көп жылдан бери суу чыкпайт. Канча жылдан бери жок? Мен мисалы ушул жерге келгениме 20 жылдан ашты. 20 жылдан бери жок да. Союздун малында бар бекен эле? Союздун малында деле чыкпаган.
Ошо мезгилде деле жок. Чечалган эмес да? Чечалган эмес. Бирок азыр дагы мунун жолу жок бекен азыр чечиш. Жолу жок, суу келсе киргизип берет элек дешет. Эми ар ким өз киргизип атышат бирок сууну. Ошондо Каяктан алып киргизишет? мына эме бар да, напор аз болуп чыкпай атат селено. Ошол. Алай өзү мына дарыянын боюндагы мына жакта сай бар. Ошол жактагы судан алып келиш ушунчалык кыйын бекен? Ол жактын суусу сал эмерек да, начарыраак, кызыл суу түшөт аяктанчы. Анан мына жошоолудан мөңгүнүн суусу алып келебиз деп атышат, алып келе албайт окшойт. Мыналарнын Кара булак деген жактан келет. Чото жетишсиз болуп атабы, аз келип атат да. Акаевдин маалында жанагы таза суу деген программа болгон. Аны таза суу программасын ошондо ишке ашырып, биз таза суу программасын ишке ашырып бүттүк деп 100% деп, анан ал программаны жабышкан. Андан кийин Арис деген келди. Арис келип алар дагы таза сууну жанагы Акаевдин ошибкаларын, ошо каталарын оңдойбуз деп дагы эме кылышты. Алар дагы аракет кылып отуруп, алар дагы бүттү кылгандай болду окшойт. Ооба. Анан азыр былтыры Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган маалда бул таза суу айылдарды өнүктүрөм деди. Айылдар өнүктүр, аябай көрдүк. Аябай жакшы. Андан кийин ал ошол таза суу программасын аябай басым жасап аткандай болгон. Айылдарды өнүктүрүп бүтүп, Сооронбай Шарипович Жээнбеков бул цифровизацияга өткөн, жана санариптештирип баштаганбыз. Ошо неме суу келет деп атат, бирок жеткизе албай атышат да. Сиздерде байлар бар экен. Мындай менмин деген. Тим эле жулунат, ушу мен болсом бул кыйратат элем деп, мындай мен жыргатат элем деп. Анан алардын бири Улан Примов экен. Аны көмүр магнат экен ал. Ал ушунчалык акчасы ашып кетиптир, былтыры мына сиздерге дарбаза куруп беришкен. Ошол дарбазанын пайдасынан көрүп ушу жерге суу ачып берсе, ошол пайдалуураак боло эле дейм да мен. Кандай дейсиз? Мен эми мындай деп ойлойм да. Улан Примов делечи азыр көбүнчө эле баягы шайлоо убактысында келет. Дагы ушу өзүнө караштуу гана адамдарга көмүр берип, канча жылдан бери бир 20дай аялга көмүр берет, кышы ошолорду карайт, жазы көлгө жиберет. Анан кийин алар кимдер бар, дежурлөрбү? Дежур. Анан кийин бул окшогон нерсени мисалы ошол Улан Примов деген чечип койсо болот эле. Канчалаган көмүрдөн мисалы канча ошо Алай району башка райондор деле алып кетет. Эми ошол Кыргызстандын кен байлыгы да. Ошо кен байлыкты чекесинен эми баягы 3 сом канча тыйындан келет мына жерге. Элге берген өкмөттүн баасы деп коет. Эми ошол жерден чыгып аткан кендин немесинен бизге Алай районуна суу чыгарып койсо болот эле. Анан ар жерге мечит салат, ар жерге спорт эме зал салат. Ошо эң биринчи адам баласына суу керек да. Суу таза болсо анан адамда ден соолук болот. Мына окшогон балдарыбыз таза сууну ичип, таза жакшы балдар өсөт. Эми ошол чечилбей турат да. Эжеке, анан мен студент болуп жүргөн маалда сиздер жакта шайлоо аябай мындай курч өткөн. Сиздер алайлыктар экиге бөлүнгөнсүздөр. Жарымыңыздар Марат Султановчу, жарымыңыздар Ахматбек Келдибековчу болуп. Жок дегенде ошолордун бир пайдасы тийдиби? Ошолор чечсе болбой беле ушуну? Алардын эч пайдасы тийбеди. Депутаттар баягы шайлоо убактысында келип туруп эле биз жыргатабыз, силер эмнени айтсаңар биз бүтүрөбүз дейт. Жок эми акимдериңиздер буга чейинкилер жалаң ушул эле жергиликтер да. Ушу жерде жашагандар аким болушту. Жок дегенде өздөрү үчүн, өздөрүнүн балдары үчүн кылса болбой эле дейм да. Айыл өкмөттөр өзүңүздөрдүн балдарыңыздар. Мына жерде азыр бюджетиңиздерди сурасам 44 миллион экен. Бул деген сөз жанагы Алай Гүлчө айыл өкмөтү дотацияда эмес, өзүн өзү багалат деген, андан сырткары ашыра алат деген сөз экен. Андан сырткары жанагы Арис деген болуп атат, башка болуп атат. Эч эмеси жокпу айласы? Эми аракет кылып атышса керек. Болот деп атат. Болот деп 30 жылдан бери. Артыкча 2 жылдан бери аракет кылып атышат, бирок эмнеси болбой атат билбейм да мен дагы. Анан кийин ушу көчөлөрдү былтыр жакшы көчөлөрүңүздөрдү көрдүм, тротуарлар аябай кенен жакшынакай салынып. Асфальттай баштады эле, жакшы кылып келатып эле пандемия чыкты, ушу менен баары калып калды да. Райондук администрациядагы ар бир кабинетке кызыл килем менен кирет экен. Кызыл килемсиз кирбейт экен. Жөнөкөй эл мына жердеги, Алайдагы, Гүлчөдөгү. Бул жерде суу жок экен. Бул жерде жанагы жылуулук жок экен.
Бул жерде суусу кете турган канализация да жок экен. Мына балдар, ак көз кара көздөр ойной турган балдар аянтчасы да жок экен.